Демек бул сопучулук жолдо дагы, такыбалык жолдо дагы өзүнүн, мен айтайын дегеним, өзүнүн мыктылары, эл азаматтары бар экен. Мынакей ушул биз бул китепте ошол сопучулук туурасында, сопучулук деген бул эмне? Бунун шарияттан өзгөчөлүгү эмне? Бунун биз үчүн эмне зарылдыгы бар? Бунун бизге кандай пайдасы бар? Шариятта чындап эле барбы бул нерсе же жокпу деген маселелердин баардыгын биз буга жерде 1,5-2 жылдан бери сабак өтүп атабыз. Бүт барын мына кээ бир дайыма катышып аткан кээ бир агаларыбыз, инилерибиз бар. Алар билет, бул 10 жолудан кайталат. Бул сопучулук каяктан алынган десе, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоосунан алынган. Hazreti Salman Farsi'nin жашоосунан алынган. Hazreti Abu Zar Gıfari'nin жашоосунан алынган. Hazreti Huzayfa radıyallahu anh'ın жашоосунан алынган. Демек бул шарияттагы ар бир илим, ар бир кысым жөндөн жөн эле келип калган, же бүгүн эле мен чыга калып, же менден мурун кече күн эле бир устаз чыга калып бул айтып аткан нерсе эмес. Бизге жери миңдеген жылдардан бери мунуга окшогон китептер бул тиги жүздөгөн жылдардан бери мурун жазылып калыптанып калган да. Мына мунуну жазган адам 973 өлгөн экен. Азыр 1446-дабыз. Мындан 500 жыл мурун жазган. Бул чоң олия зат болгон. Өзү Египетте жашап өткөн имам Абдулахаб Шарони деген өзү фикh илиминде да алым болгон. Акыйдада дагы, тасаввуфта дагы ошондой бир чоң бир олиялык даражага жеткен адам болгон экен да. Бул тасаввуф илиминин өзгөчөлүгү ошондо адамдардын руханий дүйнөсүн арулоо, тазалоо менен алектен. Ар бир жанагындай көз доктор көздү дарылап, тиш доктор тишти дарылагандай эле акыйда жөн эле жараткан Аллахты таанытып, Аллахтын шериги жок, Аллахтын баласы жок, Алланын окшошу жок, Алла Таала махлукка окшобойт, Аллах Таала эч нерсеге муктаж эмес, абага муктаж эмес, Аллага заман өтпөйт, Аллага убакыттын таасири болбойт. Алла Таала хуал аувал вал ахир. Аллах Таала абаркы зат, анын башталышы жок. Алла Таала акыркы зат, анын этеги жок. Хуал батин. Алла Таала жашыруун зат, аны эч ким биле албайбыз. Хуал захир. Алла Таала ачык, айкын зат, аны биз Аллахты ысым сыпаттары менен тааныйбыз деп туруп, ошо Аллахты тааныткан илим бул акыйда илими болот дагы. Акыйда илими жараткан Аллахты таанытса, ал эми бул сопучулук илими, сопучулук жолу бул жараткан Аллах Тааланы зикир кылуу аркылуу жараткан Аллах Тааланы сүйүүгө алып келет да. Демек, биз азыр мисалы үчүн чыныгы Аллахка кул болушубуз керек. Бул ар бир мусулмандын мойнубуздагы милдет жараткан Аллах Таалага кул болушубуз керек. Биз бардыгыбыз Кудайдын кулубуз деп азыр келип ушул жерге шам намаз окудук. Бардыгыбыз жараткан Аллахтын кулубуз деп колдон келген аракетибизди кылабыз. Кээде садака беребиз, кээде намаз окуйбуз, кээде ибадат кылабыз, кээде нафил ибадаттарды кылабыз. Ошонун бардыгы келип эле жыйынтыгында биз жараткан Аллах Таала биздин кылган ибадаттарды кабыл кылса экен, пендем десе экен, кулум десе экен дейбиз. Бирок билесиздерби туугандар, чын-чынына келгенде, биз көпчүлүк учурда Кудайдын кулу сүрөтүн кийген, бирок чындыгында нафсинин кулу болуп чыгат экенбиз. Шайтан бу Алла жолунда намаз окуп, ибадат кылып жүргөндөрдү арак ичкирип азгырбайт экен, тамеки чектирип азгырбайт экен, зына кылдырып азгырбайт экен. Сен ал жолдордон уже кайткансың, ал жолдорго иншалла барбайсың. Сен арак ичпейсиң, сен тамеки чекпейсиң, сен зына ал жолдор калган аркада. Сен андан тобо кыласың, алхамдулилlah. Шайтан сенин ал жолго барбасыңды, сенин ошого бекем туруп артка кайтканыңды билет да. Шайтан сага башкача подход кылат. Сен ушу сакалыңды коесуң, чапаныңды кийесиң, такыбамын деп алдыңкы сапта туруп, бирок ошол арак ичкен адам, ошол намаз окубай жүргөн адамдан дагы артык, андан дагы бир оор күнөөлөрдү жасатууга шайтан аракет кылат экен. Ошондуктан бул шайтандан коргоочу нерсе бул сопучулук. Сопучулукту кимде-ким жашоосуна киргизип, бекем ошого амал кыла турган болчу болсо, анда ал адамда ошондой болот. Баягы жүрөгүндө Аллахтын зикир ойгонгондон кийин ал адамда ошол болот экен, шайтан азгыра албай калат.
Аллах жүрөктө Аллахтын зикири болгондон кийин шайтан уже тегеренип кетет. Мисалы карасаңыздар, Азирет Умар радыйаллаху анху көчөдө келатса, шайтан экинчи көчөдө, Азирет Умар түшкөн көчөгө шайтан түшпөйт экен. Шайтан качат экен да Азирет Умардан. Эмнеге десе, анткени ошондой экен. Адам баласынын жүрөгү, мисалы үчүн азан айтылганда да ошондой. Мен көп айтам. Азан айтылганда Аллаху акбар дегенде пайгамбарыбыз хадисте айткан, азандын үнү кайерге жетсе, шайтан ошо жака жер дыркырап качып барат экен. Кайра азан бүткөндө кайра келет экен. Кайра коомат айтылганда кайра качып кетет экен. Кайра коомат бүткөндөн келип туруп адамдарды азгырып баштайт деген. Кайерде Аллахтын зикири болсо, ошол жерден шайтан качат экен. Ал эми демек, кайсы бир адамдын жүрөгүндө дайыма Аллахтын зикири боло турган болчу болсо, анда ал адамды шайтан азгырбайт экен. Ал адам, мисалы үчүн биздин каныбызда шайтан айланат дагы, кээде биз жакшы амал кылып атканда шайтан бизди азгырат да. Сен минтип койдуң, сен антип койдуң, сенин кылган амалыңды өзүңө көп көрсөтүп, өзүңдү кыйын сездиртип коет. Ошон үчүн Куранда ошол нерсе айтылган экен да, бул нерсе зарыл туугандар. Баягы биз намазда дааратты үйрөнүш кандай парз болсо, намаздын парздары, важиптери, сүннөттөрү, мустахабтарын үйрөнүш кандай парз болсо, бул ички дүйнөнү тазалоону үйрөнүп, ошого амал кылуу дагы бул дагы ошондой эле парз. Аалымдар айткан, парз деген. Даарат алыш парзбы? Парз. Дааратта парзы канча? Дааратта сүннөтү канча? Эгерде дааратың туура эмес болсо, намазың кабыл эмес. Намазда кайсылар парз? Кандай кылсаң намазың жөн эле бузулат. Кандай кылсаң намазыңды жөн эле бир ката кетет, ал катаны сажда саху менен толуктап койсоң болот. Кандай кылсаң ушундай болот. Ошонун бардыгын шариятыбызда белгилеп койгон. Демек, намаз окуган адам намазда кайсы нерсени кылса намаз бузулат, кайсы нерсени кылса намаз толук болот, кайсы нерсени кылса намазы кемтиги менен аткарылат. Кайсы нерсени кылса орозосу толук болот, кайсы нерсени кылса орозосу чала болот, бүт бардыгын шариятта белгилеп койгон. Ошону биз окуп же устаздардан угуп, дамлалардан угуп билебиз дагы, ошого амал кылабыз, ошого жараша сообузду алабыз. Ошол сыяктуу ички дүйнөнү дагы бул дарылап, ички дүйнөнүн аркасынан түшүшүбүз керек экен да. Азыркы учурда бизде көп мусулмандарда ушундай нерсе бар да. Баягы бир аз амал кылат, бир аз колдон келген аракетин кылат деп эле болду. Ошого алымсынып эле Кудайга шүгүр деп коюп жатат. Бирок бизнесте алымсынбайт. Бизнесте бир камол болсо, бир контейнер болсо, экинчи контейнер ачыш керек. Эки болсо үчөөнү ачыш керек. Бир ашкана болсо, андан деле киреше Кудайга шүгүр өлбөйт. Өлбөгөндөй оокаты бар. Даже бир айылды бага турган оокаты бар. Бирок экинчи ашкананы ачат, экинчи кафени ачат да. А бирок динге келгенде эле ошо баягы ойдон эле жүрөбүз да. Өсүү жок, өнүгүү жок. Куран окуганды үйрөнүшүбүз керек, зикирдин түрлөрүн үйрөнүшүбүз керек. Мондай экен да. Мени айылда бир окуткан молдекем бар эле. Ал молдеке согушка катышкан. 43-жылы согушка барып, кайра 44-жылы осколка тийип келген экен да. Анан ошол киши өз бет алдынча окуп молдо болгон да. Өзү эле араб тамгасын үйрөнгөндө 40 жашка чыкканда бирөө жазып берген. Ошондон өзү араб тамгасын окуп туруп, өзү түрки сабат молдо эле түркчө китептерди окуп алган. Анан Куран окуйт эле. Анан Куранды окуганда мындай окуйт да. Роббана атна битна хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Бу Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Бу Курандын аяты. Бирок ал киши дуа кылганда Роббана атна битна хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар деп окуйт. Бул эмнеден? Аллах Таала ал адамды бейишинен жай берсин. Алла деген имандуу адам болчу, такуу адам болчу. Далай адамдарга никесин окуп адалдап берген сайыздын учурунда, далай адамдар өлгөндө адалдап жаназасын окуп көмгөн. Бирок ал устазы жок окуган. Устазы жок Куран окусаң, чекеден бардыгыбыз ошентип окуйбуз. А бирок бир аз устаздан окуп, бир аз тажвид билген адамдан окусаң, бир аз айнын чыгарып, кыраатын чыгарып, махраждарын чыгарып окуйбуз. Зикир дагы кудду ошондой. Өзүңчө эле 700 зикир тартып атасың да. 100 салават, 100 истигфар, 100 ла хаула, 100 Аллаху акбар, 100 субханаллахны тартып койдуң. Бул жана Роббана атна битна хасана дегендей эле болот. Туура.
Bunun üçün soğukta alasın. Бирок бул зикир менен сен Аллахтын астында улуу даражага көтөрүлө албайсың. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айткан, бир риваятта мен күнүнө 70 жолу истигфар айтам деген. Бир риваятта мен күнүнө 100 жолу истигфар айтам деген. Демек пайгамбарыбыз күнүнө 100 жолу астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Ey Allah менин күнөөмдү кечир. Ey Allah менин күнөөмдү кечир. Ey Allah менин күнөөмдү кечир деп пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам не кылып турган? Истигфар тилеген. Пайгамбарыбыздын мурунку жана кийинки күнөөлөрүн Аллах Таала кечирип койгон. Бирок ошого карабастан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Аллах Тааладан истигфар тиледи. Эмнеге десе алымдар айтат экен да. Пайгамбардын ар бир мүнөт секунд сайын Аллахтын астында такыбалык көзү ачылып, анын даражасы көтөрүлүп турган. Улам бир тепкич көтөрүлгөн сайын кийинки тепкичтеги өзүнүн жараткан Аллахты таануу туурасындагы ыйманынын слабый экендигин көрүп, астагфирулла, ey Allah мен сизди тааныдым деппин. Көрсө сиз андан да аруу экенсиз, андан да улуу экенсиз, андан да кудуреттүү экенсиз деп ар бир тепкич көтөрүлгөн сайын пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллахка истигфар айтып, өзүнүн Аллахтын кул экендигин, өзүнүн бир Аллахнын кул экендигин, махлук экендигин, махлук канчалык деңгээлде жараткан Аллахты тааныса дагы, бирок хакыйкатын биле албайт экендигин. Ошондуктан биз айтабыз да, акыйданы окуганда, жараткан Аллахты тааныганда 100% тааныйбызбы? Жок. Алланын акыйкатын 100% бир Алладан башка эч ким билбейт. Биз Аллахты ысым сыпаттары менен каратабыз. Алла көрүүчү, Алла ырайымдуу, Алла Таала баарына үстөм, Алланын шериги жок, Алланын баласы жок, Алла Таала кудуреттүү, анын башталышы жок, анын этеги жок, ал абага муктаж эмес, ал аялга муктаж эмес, ал балага муктаж эмес деп туруп, Аллахты биз ысым сыпаттары менен гана тааныйбыз. Ошондуктан ал эми бул сопучулук жолунда адам ошондой устаздан атайын барып туруп зикирлерди алат. Билесиздер, бул тарикат жолунда байат маселеси бар. Байаттын түрү бар. Байат биринчи устазга болгон байат. Сахабалардын учурунда байатты бөлгөн. Сахаба аялдар, сахаба эркектер пайгамбарыбызга исламга кирүү ниетинде келип туруп байат беришкен. Байат дегенде кол берип, ант берип, биз сенин диниңди кабыл алдык, өлсөк да кайтпайбыз, мындан ары зына кылбайбыз, уурлук кылбайбыз, киши өлтүрбөйбүз, бирөөнүн акысын жебейбиз, адал жашап өтөбүз деп туруп пайгамбарга ушул уадаларды берип, аялдар да, эркектер да пайгамбарга байат кылган. Ошондуктан бул тасаввуф жолунда, сопучулук жолунда байат деген маселе бар. Байат деген эмне десе, байат деген бул ошол устазга ант берүү. Устазга келип, бизде армияга барганда военный присяга берип атпайбы? Присяга бергенде мисалы депутаттар деле конституциянын үстүнө колун коюп алып туруп, эл журттун астында ант берип атпайбы, сөз берип атат. Мен элим үчүн, жерим үчүн ак адал иштейм, адилеттүүлүктү айтам, эч кимге кыянаттык кылбайм, зулумдук кылбайм. Биринчи Кудайдын астында, экинчи жумурай журттун астында мен ант берем деп атат. Биз шайлоо болуп атат. Мына президенттик шайлоолордо, жогорку кеңештин шайлоолорунда, башка шайлоолордо биз депутаттарды барып атабыз да, депутаттарга голосование беребиз. Мисалы үчүн бир 14-15 партиядан келсе, же болбосо 14-15 ар бир округда мисалы үчүн депутаттар келсе, ар биринин номери бар. Ошол номерге барып белгилеп голосовать этип атабыз. Демек, бул ошол биздин ошолорго берген байатыбыз болуп эсептелет. Бул саясий байат. Сахабаларга да ошондой болгон. Азирети Абу Бакыр Сыддык өлгөндөн кийин ордуна Азирети Умарды халифа кылып дайындап кетти. Азирети Умар өлөрдүн астында 6 адамды тандап туруп, ошо 6оонун бирөөсүн каалаганыңарды голосование койгула дагы 6оонун бирөөсүн өзгөргө мусулмандарга жетекчи кылып алгыла деген. Бул сүннөттө бар. Ошондуктан мына биздин азыр баягы добуш берүү аркылуу жетекчилерди тандоо бул саясий байат болуп эсептелет дагы, бул динибиздеги бар нерсе. Бул бир бидат эмес.
Misal үчүн кээ бирлер ушундай шайлоого барды астагфирулла бул динде жок нерсе, бул ширктеши мүмкүн же бул динде жок нерсе, бул арам деп тур кээ бирлер бабайт. Жок. Hazreti Усмандын шайланышы ошондой жол менен болгон. Hazreti Умар келгенде 6 сахабаны айткан, ушул 6-оонун каалаганыңарды тандап туруп, 6-оонун бирөөсүн мусулмандарга халифа кылсаңар, падыша кылсаңар, ошол жарашат деген. Бул саясий баяат. Эми кийин бөлүнгөн. Кийин бөлүнгөн дагы руханий баяат бар, саясий баяат. Саясий баяат бул өлкө башчыларына кылынат. Мындай айтканда, өлкө башчыларын тандоодо аларды биз голосование кылып, добуш берүү менен өзүбүзгө жетекчи кылып бирөөнү дайындап алабыз. Ал эми экинчи түрү бар, ал экинчиси диний баяат. Диний баяат дегенде диндеги бир такыбалыгы менен белгилүү болгон, Аллахтын кулу деп эсептелген, Аллахтын такыба кулу, пайгамбардын мураскери деп эсептелген бир аалым оолияны таап, аны изилдеп, тактап, анын чындап ошол сага устат боло аларына көзүң жеткенден кийин ошол адамга барасың дагы колуңду бересиң. Колуңду береректен мурда жүрөгүңдү берип туруп, шейх дейсиң да. Сиз менин устатымсыз, мен сиздин айтканыңызды кылам, сиздин ушу этегиңизди кармап, сиз менен бирге мен ушу кыяматта пайгамбардын үммөтү менен бирге, Алла сүйгөн адамдар менен бирге болгум келет деп ошол адамга кол берилет, ошону тарикаттын тилинде, сопучулуктун тилинде баяат деп коет. Демек, бизде кылымдардан бери ата бабабыз ошондой баяаттарды берип келген. Шейхтерге барып баяат кылгандагы, анан сопучулук өтүп, анан сопучулуктан зикир берилет. Демек, жанагы мен айтып атпайм, жекече өзүңчө эле субханалла, алхамдулилля деп зикир тартсаң, бул соогуңду аласың. Соогуңду аласың, ошого жараша. Бирок сенде өйдөлгөсдөй жылуу, көтөрүлүү, такыбалыкта Кудайдын астында бир даражага жетүү болду. Мисалы, араңыздарда 20 жылдан бери окуп жүргөндөр бар намазды. 30 жыл болуп калгандар бар, 15 жыл болуп калгандар бар. Биллай айтыңыздарчы, бир жолу бирөөңүздөрдүн жүрөгүңүздө Аллах деп сүйлөгөн уктуңар беле? Мына Кудай турат. Куттуу мечитте турабыз кыргызча айтканда. Пайгамбарыбыз айткан, кыяматка жакын ушундай бир адамдар келет, алардын тили сайрайт, тилдеринде Куран окуйт, мунуга алкымдан бияка өтпөйт деген бар. Биздики ошондой эле. Кана айтыңыздарчы, кимиңиздер 10 жыл болгон, 20 жыл болгон, ушунчалык такыбалык жолдо жүрөсүз, мечит салдыңыз, садакаңыз, башка кылдыңыз, тилиңиз менен субханалла, алхамдулилла, астагфирулла деп атасыз. Бирок бир жол жүрөгүңүз Аллах деген уктуңуз беле? Оолиялар ошондой адамдар болот. Алардын жүрөгү күнү түнү Алла, Алла, Алла деп соғып коет. Ошондой адамдарды азирети деп келген. Бул азирети, муфти деген азыр бизде чин катары берилип калбады. Бул азирети деген сөз, бул сопучулукка тиешелүү термин. Илимдер бар. Хадис илимине тиешелүү терминдер бар. Акыйда илимине тиешелүү терминдер бар. Фик илимине тиешелүү терминдер бар. Тасауф илимине тиешелүү терминдер бар. Бул азирети, муфти деген сөз жөн эле бул шин эмес, бул генерал дегендей мааниде эмес, же бир капитан, майор дегендей мааниде эмес. Азирети деген сөз, хадрат деген сөз, дайыма жүрөгүндө Аллах Таала бар, Аллах Таала тынбай Аллахты зикир кылып турган жүрөктү, ошон үчүн пайгамбарыбыз дуа кылган. Мына Кудайдан корккон жүрөк бер, Алланы зикир кылган тил бер деп дуа кылган. Бул тил менен айтылган зикир, бул жөн эле тренировка. Негизги чыныгы эмне десе, жүрөктү ойготуп, жүрөктү зикир тарткан абалга алып келүү. Сопучулукта билесиздерби? Сопучулукта барасыз. Бир шейхти таап туруп кол бересиз. 15 күн. 15 күн анын айтканын аткарасыз, зикирлерин аткарасыз. Аллага античип айтам. 20 жылдан бери жүрөгүңүздүн Алла деген уккан эмессиз. Бирок өзүңүздүн жүрөгүңүздүн Алла деген угасыз. Укпасаңар мага кел. Ошондой бул сопучулук пайгамбарыбыз айткан жүрөктө деген бир кесим эт бар деген. Бир муштум эт бар. Ошол муштум эт оңолсо адамдын бүткөн тулук бою оңолот деген. Ошол бир муштум эт бар, ошол бузулса
Азыр ушундай адамдарчы сыртта сакалды койгонбуз, топуну кийгенбиз, сүннөттү кийгенбиз, сыртыбыз чики-чики, без проблем. Бизди көрсө анча-анча молдолор сүртөп салам айтып берет да, илимдүү деп ойлойт. Бирок маселе аякта болуп атпайбы? Күнөөнү көздөй тартып эле, буну минте сал, буну анта сал, Кудай көрү, тиги Кудай өзү кечирсин, бирок эл көргөн жок, тил көргөн жок, бул көргөн жок деп туруп азгырыктар бизди азгырып атат да. Сопучулук жолу, бул тарикат жолу, тасаввуф жолу, ошол жүрөктү дарылайт. Акыйда сенин Кудай койгон ишенимиңди оңдосо, сопучулук сол жолу сенин жүрөгүңдөгү азгыруулардан арылууга алып келүүчү жол. Биздин Накшбанди тарикатында негизги 5 нерсе бар. Ушул 5 нерсе аткарылса, адам олиялык даражага жетет. Эгерде сиз шариат деле карманып, эч бир шейхке баяат кылбай, тарикатка өтпөй эле, мусулманбыз алхамдулилlah. Тарикатка өткөн жоксуз, жөн эле 5 убакыт намазды окуп өттүңүз. Сиз карапайым бир мусулман болуп өттүңүз. Бирок сиз кылган амалыңыз, кылган ибадаттарыңыз, Кудайым баарыбыздын кабыл кылсын, эч кимибиздин гарантиябыз жок. Кудайдан болгон бизден болгону гана жакшы гана үмүт бар. Болду, гарантиябыз жок. Ал эми шейхке, устазга баяат кылгандын берекеси ошондо биз уже чоң оолиялардын тобунун этегине эң кичекейи болуп кошулабыз. Жок дегенде биз күнөөбүз белчеден болсо, күнөөбүз кегиртектен болуп турса да, мүмкүн ошолордун шарапаты менен биздин күнөөбүз кечирилип кетиши мүмкүн. Алла Таала баардын күнөөсүн кечирип кетмей, бечара тети чекеде турган экөөнү, ал экөөнү да кош болду, ушуларга кош дагы кечир дейт экен. Ошондуктан бул сопучулук жол мына ошондой жол экен. Пайгамбардын хадисинде келет го, бир адам өлөт экен. Өлгөндө бир адам каза болот. Анан карагыла, бейишиби же тозокубу дейт экен. Мен хадистин маанисин айтып атам. Анан баягылар карап келсе, бүт адамды изилдеп келсе, эч жеринде бир Алла деген, Алланы зикир кылган нерсеси жок экен да. Анан баягыны бутунун учунан баштап жарып жөнөйткөн. Алла деген бир Алланы зикир кылган бир жери барбы? Тизеге жетет экен, саңга жетет экен, курсакка жеткен, жарып келет экен. Этегинде келип туруп, жүрөгүн ачат экен баа периштелерчи. Жүрөгүн ачса, жүрөгүндө да бир да жолу Алла деп туруп баягы. Периштелер Аллага айтат экен, ey Аллахым, бул эч өмүрүндө Алла деп туруп. Бул адамдын абалы кандай болот? Анан баягы дагы издегиле дейт экен, издеп билсе, таңдайынын астында Аллах деген нерсе бар экен. Мен Алла Таала ошону менен бир жолу таңдайынын астында Аллах деген немеси бар экенин эметип, Алла Таала адамды кайым кылып бейишке киргизген экен дейт. Бизде Накшбанди тарикатында ошондой. Накшбанди тарикатынын өзгөчөлүгү зикир жүрөктө болот. Жүрөк экиге бөлүнөт. Зикир менен болгон жүрөк, тил менен болгон зикир, жүрөк менен болгон зикир болуп бөлүнөт. Эми анан аалымдарда талаш, бизде Накшбанди тарикатында аалымдарда талаш. Тил менен кылган зикирдин сообу артыкпы, же жүрөк менен кылынган зикирдин сообу артыкпы десе, жүрөк менен кылынган зикирдин сообу артык. Анткени дегенде тил менен кылынган зикирди, кээде рия болуп калат. Кээде астагфирулла дей билесиң. Зикир да астагфирулла, бул зикир. Бирок калпире астагфирулла дей бересиң. Мешитке келесиң да, мешитке отурасың. Анан жаныңда бирөө келип калса, жөн отурбай астагфирулла дей бересиң. Бирок өзүңчө үйдө отурсаң же башка отурсаң, ал астагфирулла айтпайт болчуң да. Бизде көп болот андай нерсе. Бул уже эмнеге? Бул сен жаныңдагы адамдын таасириненби, жаныңдагы адамдан уялганыңанбы, же риябы, өзүңө да белгисиз да. Өзүң истигфарды айтып атасың, бирок эмне ниетте айтып атканын өзүң билбейсиң. Ошон үчүн Рабия ал-Адави энебиз айткан экен да, биздин айткан истигфарыбыз дагы истигфарга муктаж деп. Анткени биз истигфарды дагы рия кылып айтабыз да, керек болсо. Астагфирулла, ey Алла, күнөөмдү кечир дейсиң, бирок ошону да айтып атып, рия кылып айтасың да, жаныңдагы адам. Ал жок болсо истигфар айтпайт элең, жөнүн отурмаксың.
Бирок ал келип калганда эле телефонун кое калып астагфирулла деп эле салават айтып кетет ичиңе. Мына ошондой экен. Ал эми бул сопучулук ошол нерсени алып келет дагы, ошол нерсени жүзөгө ашырат дагы, жүзөгө ашырат дагы. Жыйынтыкта адам баласы өз каалоосу менен эл барда да, эл жокто да Аллахты зикир кыла турган болот. Анан жанагындай бул сопучулук жолдо бул жүрөктү, бул тарикат жолунун негизги маселеси бул жүрөктү дарылай турган жол болуп эсептелет. Жанагындай өзүң тарткан зикир, өзүң окуп үйрөнгөн Куран сыяктуу болот, катасы миллион болот. Фатиха Алхамдулилла Роббил Аламин дегенде 19 сөз болсо, сенин катаң 29 ката болот. Там болсо, мисалы. Ал эми шейх менен алынган зикир боло турган болсо, бул устаз менен үйрөнгөн Куран тажвиддей болот дагы. Куранды баштан этеге окуп чыксаң, мүмкүн бир 10 жеринде ката бардыр. Мүмкүн бир 100 жеринде ката бардыр. Бирок бул аз да, алхамдулилла. Анткени сен устаз менен Куранды үйрөндүң. Ал эми жанагынтип зикирде да ошондой. Зикирди өзүң эле тартып берсең, анын сообун ала бересиң. Бирок тил менен айткан сообду аласың да, бирок Аллахтын астында даражаң көтөрүлбөйт. Аллах болгон таквалыктагы даражаң көтөрүлбөйт да. Даража дегенде улуу даража, авторитет болуу эмес. Таквалык даражасы көтөрүлөт. Таквалык даражаң качан көтөрүлөт? Ошол шейхке кол бергенден кийин, анан кийин бул оолиялардын жолу сыр деп коет, сыр сактоо. Анан ошол сыр пардасы ачылат дагы, анан кийин немени көрөсүздөр. Чындап баят кылып көрүңүздөр. Айтылган тапшырмаларды аткарып, зикирлерди аткарып, 15 күн бир зикир кылыңыздар, жүрөктү гафлаттан эметип, акчаны ойлобой, бирөөгө кек сактасаң бирөөнү ойлобой, бирөөгө жинин келип жүрсө аны кечир, бирөөгө кек сактап турсаң аны кечир. Жүрөгүңдөгү бүт сени бүкүттүкү кылып, жүрөгүңдө сени ызычы кылып жүргөн нерсени бар жүрөгүңдөн чыгарып туруп, кыблага карап, халват кылып, бетиңе парданы жаап туруп, же полотенцаны жаап туруп, Аллахка зикир кылганда, ошол зикир кылган адам менен Аллахтын ортосун тоскон мындай аура болуш керек да. Мисалы үчүн, азыр могул биз мындай отурабыз, биздин маңдайыбызга дүйнөнүн мухаббаты жаап турат да. Ошон үчүн биз дүйнөнү жакшы көрөбүз. Биз акчаны жакшы көрөбүз. Биз өмүрдү жакшы көрөбүз. Биз бул жашоону жакшы көрөбүз. Өлгүбүз келбейт. Өлүм акыйкат деп тилибиз менен айтканыбыз менен, бирок чын-чынына келгенде эч ким өлгүсү келбейт бул жашоодо. Ошентип туруп биз не кылабыз? Парданы же бир полотенцаны жабабыз. Жапканда ошол дүйнөнүн тартып аткан энергиясын тосот да, баягы нерсе. Тосот дагы, сен каласың, нафсиң каласың, парда тосот. Эмана ошол жерде отуруп алып туруп, анан тилиңди таңдайга такап туруп, биздин Накшбанди тарикатында жүрөк менен Алла, Алла, Алла деп жүрөк менен зикир тартып баштайсың. Ошол деңгээлге жетет адамдар. Анан жүрөк кадимкидей сүйлөйт. Жүрөк Алла, Алла дегенде сен тилиң менен 10 жолу Алла десең, жүрөк 50 жолу Алла деши мүмкүн. Анан жүрөк зикирге келгенде адам кубаттуу болот. Адам чарчабайт. Түнү менен туруп Куранды баштан этеге 2 рекетке окуп кое турган адамдар ошондо пайда болот. Сен жүрөгүңдө тиги акчаны ойлоп атсаң, тигини энең деп сөгүп атсаң, муну атаң деп сөгүп атсаң, жүрөгүңдө көрүнгөнгө кек сактап жүрсөң, ал жүрөк менен сен түнү менен ибадатка тура албайсың. Жүрөк, андай жүрөк, күчтүү жүрөк кандай болот? Ал Аллахты зикир кылган жүрөк менен ошондойго жетебиз. Ошондуктан бул сопучулук жол, урматтуу мусулман тугандар, бул биздин жашообузда зарыл нерсе. Ооба. Аалымдар айтат, сопучулукка өтпөй эле, тарикатка өтпөй эле, 5 убакыт намазыңды окуп, шариятыңды карманып жүрөсөң жетиштүүбү десем, ал не жетиштүү? Бирок сен анда өзүң ишенимдүү бол, күнөөгө барба, ар кандай арам иштерди жасабай, 100% шариятты карманып жашаарыңа көзүң жетсе, анда жүрсөң болот. Бирок сен туруп кээде айнып кетмейин. Бизде көпчүлүк учурда ошондой да, туруп жаштакай жүрүп эле бир күнү бир таксырды карасаң, сонун жүрөт эле бир күндө 5 күн жок болуп кетет да. Ал учурда ал уже бузулуп кетет да. 5 күндөн кайра жылтырап, усул алып мечитке келип пайда болуп калат. Демек, сенде ошондой ооруң барбы? Анда сага сырттан подкреплениеге муктажсың. Сырттан сен жардамга муктажсың. Руханий тарбиячыга муктажсың. Анда сен ошондой руханий тарбиячыга колуңду берип, ошол адамдын сага көрсөткөн акыл насааты менен
ошол аркылуу сен Аллахтын ыраазылыгына жетүүгө мүмкүнчүлүк ала аласың. Олияларды сүйөйлү. Мындай дейт да, аалымдарды, олияларды сыйлап урматтоо бул мусулмандын милдети. Кимде-ким бир аалымга, бир олияга сый урматсыздык кылса, бул фасыктыктын белгиси. Фасык деген адам ким? Өзү мусулман, бирок намазын окубаган, орозосун кармабаган, Кудай менен иши жок адамды фасык дейт. Бирок сен намаз окуп туруп, ороза кармап туруп, ибадат кылып туруп, мечит салып, садака берип, зекет берип туруп, бирок бир аалымды же бир олияны өзүңө эле жек көрүп, өзүңө эле душман тутсаң, анда сен фасыксың. Шариатта сага күнөөкөр мусулман, таква мусулман деп айтылбайт. Сен 1000 жерде өзүңдү таквамын деп эсептесең дагы, бирок шариаттын эсебинде сен күнөөкөр, фасык мусулмансың. Анткени негизинде сен мусулмандык бир милдетиңди аткара албай атасың. Анткени шариатта аалым уламаларды, олияларды сыйлоого милдет кылган. Бир өзүңдүн мусулмандык милдетиңди аткарбай атасың. Мусулмандын мусулманга милдети өлсө жаназага баруу, салам айтса алиге алуу, ооруп калса зыяратка баруу, насаат сураса жакшы кеп насаатты берүү. Ошол мусулмандын мусулманга адебинин бирөөсү, ошол бирөө туурасында жаман күмөндө болбоо. А сен жөнөкөй эле карапайым мусулман туурасында жаман күмөндөбесиң. Сен бир чоң аалым, олия туурасында жаман күмөн кылып атасың. Ошон үчүн аалымдар айтат экен, кимде-ким кайсы бир олия туурасында арам ойдо жүрсө, ал фасык болуп эсептелет. Юкша алейхил куфр, капыр болуп өлүшү мүмкүн дейт да. Этегинде өмүрүнүн этегинде жаман өлүм менен, жаман өлүм дегенде ыймансыз өлүм менен кетиши мүмкүн дейт. Ошондуктан биз бирөөнү жакшы көрсөк, бирөөгө сый мамиле кылсак, биздин эчтекебиз кетпейт туугандар. Ошон үчүн келиңиздер, биз тааныйбызбы, тааныбайбызбы, бир молдону көрдүкпү, бир устазды көрдүк, бир аалымды көрдүкпү, Алла үчүн сыйлап коелу. Анан сырттан туруп эле ар кимден сөз угуп, ар нерсени угуп алып, анан кийин аны бир итке мышыкка теңеп, бир кafirга теңеп, ошондой кылып бирөө туурасында жаман ойдо болсо, эгерде ал адам Аллахтын сүйгөн кулу болсо, анда сен ыйманың коркунучта толуу. Анткени сен бүгүн ыймандуусуң, эртең ыймандуусуң. Кудай берсе өмүр берсе 10 жыл, 20 жылдан сен кандай өлүм менен өлөсүң? Жаман өлүм менен өлүп калыш ар кимдин башында бар. Кудай мандан сактасын. Жаман өлүм деген бул ыймансыз өлүм, динсиз, капыр болуп өткөн өлүм да. Ошон үчүн өткөндө да ошо Рабия ал-Адавий энебиздин немесин айткам ушул жерде. Рабия ал-Адавий энебиз шундай таква аял болгон. Өмүр бою көйгө тийбептир. Элестетсең, таква болгон, Кудайдан корккон, өмүр бою көйгө тийген эмес. Анан келип турган сурашыптыр. Сиз эмнеге көйгө тийбейсиз? Көйгө тийип албайсызбы деп адамдар топтолуп келип Рабия ал-Адавий энебизге көшөнтсө, Рабия ал-Адавий энебиз хижраттын 91-жылы өлгөн. Имам Азамдан улуу болгон да бул кишилер. Анан чоң табиен аялдардан да. Анан кийин Рабия ал-Адавий энебиз айтат экен, менин 3 суроом бар, 3 суроомо жооп берсеңер, анан мен көйгө тийейин. Эмне болгон суроосо биринчиси айтат экен, өлгөндө бардыгыбыз жан таслим кылабыз. Өлгөндө мен ыйман менен кетемби, же ыймансыз кетемби айтып калчы дейт. Кимиң жооп бересиң десе, эч ким жооп бере албайт да, аны бир Алла билет. Болбосо Рабия ал-Адавий энебиз чоң олий адам болгон. Анан кийин келген дагы кыяматта Сырат көпүрөсүнөн өтүп атканда, мен Сырат көпүрөсүнөн ошо чагылган жарык жок дегенде өтөмбү, же тозокко түшүп кетемби? Кимиң айтып бере аласың? Эч ким билбейт аны. Үчүнчүсүн сураган. Кыяматта амал дептер берилип атканда, бирөөлөргө оң колдон берилет, бирөөлөргө сол колдон, бирөөлөргө аркасынан берилет кафырларга. Мен амал дептеримди кайсы кол менен алам? Деген экен. Эч ким эчтеке дей албайт да, билбейбиз, аны бир Аллага маалым десе, Рабия энебиз айткан экен. Анан мен кыргызча айтканда, анан мен кайсарыма күйөөгө тием деп күйөө издейм деген экен. Менин абалым ушул болуп атса, өлөрүмдү ыймандуу же эмес кетерин билбесем, Сырат көпүрөсүнөн аман эсен өтөрүмдү билбесем, амал дептерим оң кол менен аламбы, сол кол менен аламбы билбесем, анан кайсарыма мен күйөө издеп күйөөгө тием деп күйөө издей турган абалдамын бу. Мен акыретиме кам көрөйүн, Кудайга таквалык кылайын, Аллахтан истигфар тилейин деп ошентип. А биз болсо как будто бизге бейишке гарантия келгендей бирөөлөрдү айыптайбыз, бирөөлөрдү чукулайбыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Лайсал муъмину бит-та'ан, валал ла'ан, валал фахша,
валал бази. Ушул 4 нерсени пайгамбар хадисте айткан. Мусулман адам тоан болбойт деген. Тоана деген сөз чукугандай айтат. Мусулман адам тоан дегенде бул көптүк маанини билдирет. Өтө көп эле адамдар ушу чукуп эле жүрөт. Анын иши чукумай да. Азыр кээ бир таксыларыбыз бар. Только алардын иши чукумай болуп, ал Кудайга кулчулук кылуу эмес анын иши. Анын иши пайгамбарга салават айтуу эмес. Анын иши бир жакшы мусулмандар үчүн кызмат кылуу эмес. Анын иши только чукумай болуп калат. Тигини чукуйт, буну чукуйт, тигинин айыбын чукуйт, бунун айыбын чукуйт. Ошондон кайф алат. Күнөө жасайт, күнөөнүн аркасынан рахат ала турган болуп калат. Аллахдан сактасын. Ошондойлор бар. Бирок өзүн сезбей калган, 5 убак намаз окуйт, орозо кармайт. Өзүн таква мусулманмын деп ойлоп калганбыз. Экинчиси лейсал муъмину биллаан. Лаана деген сөз ар кимге каргыш айтуу, ар кимди каргап шилөө. Азыр интернет, бу Facebook деген, Instagram деген, Facebook, Instagram дегенге бир кишинин сүрөтүн чыгарып туруп, өлүп кетсин ушу деп койсоң, бүт нар жагынан 1000 комментарий келет. Өлсүн, жоголсун. Аны өмүр көргөн эмес, аны тааныбайт да. Ал адам жок, ал адам өлүп калган болушу мүмкүн да. Бирок сүрөтүн чыгарып, мына жаман киши экен деп койсунчу. Бүт баары. Кимдин сүрөтүн чыгарып азыр аман калбайт да. Facebook'ta биздин ошондой болуп калды. Ишибиз Facebook'ta, Instagram'da только ошол бирөөнү сөкмөй, тилдемей болуп калды. Ошон үчүн Facebook, Instagram'га кирген адам күнөөнү жыйнагандан башка бир пайда албай калды. Ал жакка келип насаат кылды. Өзү шариятта ошондой го, көчөдө туруунун жолдо туруунун адеби. Көчөдө турсаң, акысын берсең тур деген пайгамбарыбыз. Акысын бербесең турба деген. Акысы эмне десе, көчөдө турасыңбы? Амры маруф, нахи мункар кыл. Жакшылыкка буйруп, жамандыктан тыйып тур. Бирок ар кимди көз кырын салып, бул бурчтан тиги бурчка өткөрүп, ар кимди сындап, тигинин кызы мындай экен, бунун аялы мындай экен, тигинин үйү мындай экен, тигинин машинеси мындай экен, тигинин дарбазасы мындай экен деп, ар кимдин дүнүйөсүнө көз артуу арам. Бизде ошол болуп калды. Бу Instagram азыр көчө. Сен Instagram'da сен мурун айылыңда эле көчөгө чыгып, көчөдө өткөндөрдү көрсөң, сен Instagram, Facebook'ка чыкканда ааламдагы көчөлөрдү көрөсүң. Демек ошол жерде амры маруф, нахи мункар кыла алсаң тур, амры маруф, нахи мункар кыла албайсың. Анда жок. Анткени кыяматта жооп беребиз. Ошондуктан бул сопучулук жолубуз, бул тарикат жолу адамдардын ушул руханий дүйнөсүн дарылоодогу эң негизги жолдордун бири. Жана айтып өткөндөй, ар бир илимдин өзүнүн кызматы бар. Фикh илими бизге адал арамды үйрөтөт, тафсир илими Куранды бизге чечмелеп берет, хадис илими пайгамбардан айтылган хадистерди бизге жеткирип гана берет, ага амал кылыш кылбашты азыр бизге аныктап берет. Ошондуктан биз үйрөнө турган, биз биле турган нерселер аябай көп да. Азыр эл арасында ушундай нерсе бар. Ханафизм десе, ханафимин дейт. Матуриди деген сөз да жетип калды, бизде матурид деп коет. Бирок өзү билбейт дейт. Анан суфисиңби десе, же накшбандисиңби десе, астагфирулла. Бул суфизм деген бул ширк да, бул деген куфур да деп элдин баары чекеден муфти болуп алганбыз да. Ошондуктан мен жалпы мусулмандарды чакырат элем. Келиңиздер, муфти болбойлу. Сен андай муфти болушун үчүн жок дегенде бир 500 жыл, 1000 жыл мурунку жазылган биздин исламдагы көзгө баскан аалымдардын китептерин оку. Анан чыныгы мусулман ким? Чыныгы мусулман кандай болуш керек? Кайсыл нерсе качан пайда болгон, кантип пайда болгон, бүт баарын өз көзүң менен көрөсүң. Өз көзүң менен көргөндөн кийин, анан кийин баягы айтылып аткан ушак айыңдардын баардыгынын жалган экенин билесиң да. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам бекерден айткан эмес. Бул аалымдар пайгамбарлардын мураскерлерин көрсө, карапайым эл, мен көп айтам да ушул нерсеничи. Бизде азыр эл ушундай болуп калды, эл аалымдардын милдетин алып алды да. Как будто бидат менен күрөшүп аткан менмин деп элестетет. Карапайым адамдар бидат менен өзү бидат менен күрөшүп, бул бидат, бул ширк, астагфирулла деп как будто ошондой образда өзүн көрсөтөт да, как будто бидат менен алышып, бидатты жоюп, сүннөттү тирилтип аткан адам катары өзүн эсептейт. На самом деле жеткен бидат өзү. Сакалды койгон, сүннөттү кийген, топуну кийген, аны көрсө адамдар о таксыр деп ошондон маселе сурайт. А бирок аялына 3 талак берсе алат. Шарият боюнча аялга бир сөз менен 3 талак бериш бул бидат.
Аны адамдар сүннөттү тирилтет деп ойлойт. Ал өзүн да мен сүннөттү тирилтип жүрөм деп ойлойт. Бирок өзүнүн ошо кумарын кандырып, өзүнүн жанынан да жакшы көргөн бала чакасын төрөп берип аткан аялына 3 талак берип бидат кылып койгон. Ошондуктан бул бидат менен кимдер күрөшөт туугандар? Чыныгы бидат деген түшүнүк менен күрөшкөн булар аалымдар, олиялар болот. Карапайым эл только бидатты таап чыгат экен. Бидатты ойлоп чыккан бул карапайым эл болот экен. Тойлордо, аштарда, тойлордо, өлүп көмгөндө, келин алганда, кыз бергенде миң түркү бидаттын түрү бар. Бир молда ойлоп чыгып атат ошону. Эл ойлоп чыгат. Эл кайсы эл? Ошол ушу бизге жамаатка келип жүргөнлөр, намаз окуп жүргөнлөр таксырлар. Бала мукпай койду, аял мукпай койду эле, любой бидатына көнүп берип атат. Байкуш молдолор келгиле жамаат минтейли, жамаат келгиле мечиттегилер минтейли, антейли деп атат. Укпайт экен. Ошондуктан азыркы заманда ушундай бидат аралашып кетти. Кудай таалам баарыбызга ынсап берсин, туура түшүнүк берсин. Могул сопучулук боюнча негизи биздин сабагыбыз бүгүнкүбүз неме болчу? Темабыз башка болчу. Могу бүгүнкү жамаатта көпчүлүк болуп баягы мурун катышпаган жүздөр бар экен. Ошондуктан анча-мынча ошо сопучулук туурасында, тарикат туурасында бир үстүртөн маалымат болуп калсын деп ушул нерселерди айттык. Эми мунагул китепте ошол мусулмандын адеби да. Мусулман адам кандай адеп менен болуш керек, кандай адеп менен жашаш керек деген маселе болчу. Өзгөчө ушул тарикат жолунда жүргөн адамдардын адеби кандай болуш керек. Мисалы үчүн кээде ушундай да биз ушундай экен, өзүбүздүн адебибиз менен ислам бул буга жери, мисалы үчүн ислам динин дүйнө жүзүндө ушундай болду. Ислам дини бул адептүүлүктүн дини, ислам дини бул тынчтыктын дини. Исламды адамдар укканда бул адептүү, ыймандуу адам деп түшүнөт. Бизде ыймандуу бала деген сөз бар. Кыргызда азыр өзүнүн бир аз маанисин өзгөртүп болуш керек, бирок бала кезде мен ыймандуу бала дегенди укканда элпек колуңдан оорду ала коюп сага жардам берген, алдабаган, уурлук кылбаган, только жакшылык гана сыпаты менен адамдарга жакшылык көрсөткөн бир жөнөкөй бир мусулманды ыймандуу бала деп айткан. Демек, ислам деген өзү бул ыймандуу адам, кой оозунан чөп албаган, эч кимге кылчалык, зулум кылбаган, только колунан келсе жакшылык кылган адамды биз мусулманбыз деп таанып келгенбиз. Ислам дининин негизги кызматы ошол. Бирок биз азыр намаз окуп атабыз, орозо кармап атабыз, бүт ибадаттарыбызды аткарып атабыз колдон келген. Бирок азыр ислам дегенде исламды биз уят кылып атабыз. Анткени эмнеге дегенде көпчүлүк жерде ушул жоолук кийген эже карындаштар тойлордо бийлеп атат. Тойлордо бийлегендечи тамадалар уялып кетип атат. Ал жоолукчан эже карындашты тойлордо тамадалар көргөндө булар ыймандуу деп элестетип, аларга ыймандуу подход кылып, ыймандуу сурооюн берейин деп атса, алар дене башын чайпап бийлегенде тамадалар ооз ачылып, оозуна келбес келбей калып атат. Же калп. Шунда баарыбыз көрүп атпайбы? Телефондун бетин атсаңыз ошо тойлордо мурун тиги мини юбка кийген же жөнөкөй ачык-чачык кийинген кыз келиндер бийлесе мейли дейсиң, алар динден кабар жок экен. Бир күн Аллахым ынсап берип калсын дейсиң. А бирок жоолукту салынып туруп, анан термелип туруп, чайпалып туруп бийлегенде любой эркектин келмеси ошондон түшүп калып атпайбы? Бул эмнеден кабар берет? Бул бизде Кыргызстанда диндин кашасы чыгып атат. Жоолук салынган менен намаз окубасам эмне пайда? Жоолук салынган менен арамдан тыйынбасам эмне пайда? Жоолук салынып алып ночной клубтарда жүрүп атат. Жоолуктун эмне сыйы калды, эмне урматы калды? Демек биз исламды жакшы жагынан көрсөтпөй эле кайра исламды жаман жагынан көрсөтүп атабыз. Мурун жигиттер жоолукчан кыздарды көргөндө көчөдө анча-мынча кыз келиндерге тийиши мүмкүн, анча-мынча жигиттер. Бирок жоолукчан кызды көргөндө ыймандуу булар деп уялат. Азыр ошол жоолукчан эже карындаштар өздөрү чыгып туруп исламдын шермендесин чыгарып атат. Ислам динибиз бул таза дин. Ислам дини эч качан шерменде болбойт.
ошол исламды карманган мусулмандардын шерменде биздин кыргыз элибизди, журтубузду, ата бабабызды Кыргызстандагы мусулмандар шерменде кылып атат. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Иттaqu mawadi'at tuham." Дооматка калып, сөзгө калып кала турган маселелерден оолак болго. Эгерде сен бир сөзгө калып кала турган болуп атасың, арам болбосо да андан оолак бол. Анткени эртең күн сөзгө калып калба. Мусулман адамдын өйдө төмөн сөзгө калып калганы жакшы эмес. А сен өзүң ошого повод берип атасың. Жеткен бидат. Анан ошол эле кыз келиндер кайра интернеттин бетине чыгып алып менен амры мааруф кылып сүйлөп, анан таквалыкка чакырып, намазга чакырып ушинтип атат. Жоолук азыркы күндө ушундай болуп калды. Бир алдамчылыктын бир немеси болуп калды. Кээ бирөөлөр атайын жоолук салынып туруп, өздөрүнүн ошол жанагындай бир ойлоп чыккан бир пирамидалык бу башкалык бир нерсе же бир өзүнүн бир тренингтери бар, ошого акча топтош үчүн, ыймандууларды ишендирип тартыш үчүн 5 күнгө жоолук салына калып, тренингке адамдарды чакырып, 100 000 деген акчаларды иштеп алышка бул акча табуунун бир элементи болуп калды азыркы жолу. Сакал дагы, сүннөт дагы ошондой болуп калды. Мусулмандар ушундай болуп атат. Сүннөттү кийип барат, сакалды коюп барат, топуну кийип барат. Көргөн адамдар, бул адам периште эле, эли периште дейт да, бул уже периште эле болуп калган адам экен. Сүйлөсө альхамдулилlah, астагфирулла деп сүйлөйт. Бияктан адамды кыжалат кылат да, ушундай таква адам экен. Анан бирөөдөн чоң суммадагы 20 000, 30 000, 100 000 долларга жер акчаны алат дагы 5 күндөн кийин жок. Дайым жок, телефон жок, бая киши кайдан көрдүң кара эшек, сайдан көрдүң кара эшек болду. Каяка кеткен белгисиз. Өткөндө бирөөлөр чалат. Бирөөнүн 10 жыл Россияда жүрүп, баягы иштеп, анан үй алганга акчасы жетпей, участок акчасы жетпей, 25 000 долларга машина алып коюптур. Акчам жок болуп кетпесин деп. Анан дагы бир аз акча топтоп, участок алып тамсалам деп. Анан ошентип анан бирөө берктүүдө айдаган. Мен алам деген, мен бир 2-3 күнгө айдап көрөйүн, жакшы алам деп кеткен. 10 000. Мага чалат, сиз муфтиятта иштейсиз го. Муфтиятка ошол кишиге кайрылсак болобу, муфтиятты алып бере алабы? Акыркы жолку да ушундай болду. Пакистанский номерден чыкты, ал даватка кетип калды. Анан муфтият андай иш менен алектенбейт, муфтияткалар келбейт дагы, муфтият ошо мечит эмелерди метет. Ал бир уголовный иш боло турган болсо, кылмыш болсо, андай болсо, мошенничество болсо, алкоголик болсо, анда милицияга айткыла, муфтият аны менен иштебейт муфтият. Муфтият ким экенин каяктан билип, кайсы таксыр экенин каяктан билет. Өздөрү имамдарын зорго билет, муфтият иштеп аткан имамдардын ат жөндөрүн зорго билет. Ошондой болуп атат. Кийин баягыдан бир Пакистан номери менен чыккан, кийин жок болуп кеткен. Кийин ушул Бишкекте болгон милицияны көтөрүп атып зорго табышты. Бул биздеги таксырлардын, биздеги жалпы баарыбыз мусулманбызго алхамдулилlah. Ошол мусулмандардын деңгээлибизди көрсөтүп атат. Демек мен айтайын дегеним ушул окшогон оорулардан канткенди арылабыз. Мунун баардыгы оору. Ошол адам деле бир жамандык кылайын деген ниети болгон эмес. Бирок шайтан ойнойт да. Башында жакшы эле ниетте болот, кийин ниетиң бузулат дагы, минте калайын, анте калайын дейт дагы, анан ниети бузулат дагы, анан келип анан жалпы өзү да уят болуп атат, мусулмандарды да уят кылып атат да. А бирок ислам чыныгында адеп ахлактын үлгүсү болгон. Жана билесиздерби, жана илгери Союздун учурунда мен өткөндө да айткам, байкелер жакшы билет. Комиссар Катани деген единственный Союздун этек жагында комиссар Катани Спрут деген детектив кинону көрөт эле. Туурабы? Телевизордон берет эле. 90-жылдарда берет эле да. Анда бир эле ошол детектив менин тиги итальянский мафияны берет. Спрут, комиссар Катани деп. Анан ошол кинодо Сицилийский остров туурасында көп берет да. Ошо Италиянын этек жагында бир остров бар экен, жер ортолук деңизде. Арабча Сиклия дейт. Жазира Сиклия дейт. Сицилийский остров деп. Ошол островчу билесиздерби? Ислам тарыхында ошол остров 100% ислам динин кабыл алган экен. 80 жылдын аралыгында. Пайгамбарыбыз исламды жайгандан кийин 80 жыл аралыгында мусулмандар ошол жер ортолук деңиз аркылуу Сицилийский островко соодагерлер барып келип отуруп, эч кандай эчтеке болгон эмес. Согуш болгон эмес, кыргын болгон эмес, башка болгон эмес. Жөн эле ыймандуу адамдар соода кылган.
ыймандуу адамдардын тактыгын, честныйлыгын, алардын сөзгө бекемдигин көрүп, 80 жылда ошол Сицилийский островдогу бүт бардыгы бирөөсү калбай ислам динин кабыл алган. Мусулман бул адеби менен мусулман, мусулман бул ахлагы менен мусулман. Бирок биз азыркы учурда биз мусулман атын көтөргөнүбүз менен, саныбыз болгону менен сапатка келгенде биз ошол учурдагы сапат болбой атат. Сахабалардын сапаты каяктан бизде бар. Мусулмандардагы ошол сапатты алып келе турган негизги бирден бир багыт бул сопучулук жолу. Жанагынтип зикир тарта бергенде зикир адамды тазалайт. Тазалан ушундай деңгээлге көтөрүлөсүң, арам ой ойлобой каласың. Арам ой оюңа келбей калат. Кой оозунан чөө албаган чыныгы момун мусулманга айланасың. Бунун бир гана жолу бар. Зикир тартуу. Зикирди самостоятельно эмес, ошол шейхтен атайын кол берип, ошол шейхтен атайын мындай биздин тилип айтканда дозасы менен, нормасы менен берилет. Ал ашыкчы болуп кетсе да болбойт. Ал кем болуп калса да болбойт. Адамдын ошол ыйман деңгээлин көтөрө ала тургандай деңгээлде кылып турсак ошол нормасы менен берет. Балдарга деле ошондой. Биз сабак бергенде, мен балдарга сабак бергенде нормасы менен берем. Өзгөчө Куран жаттап атканда. Жаңы жаттаган балдарга 4 катардан бересиң. Bir ай, 2 ай 4 катардан жаттайт. Анан bir 2 айдан кийин 10 катар кыласың. Анан 1 бет кыласың. Анан ошентип анан кийин 2 бет, кийин 2,5 бетке жери жетет. Биринчи эле келген бала 2,5 бет Куранды жаттап келди деп койчу, экинчи Куран окуй коет ал. Любой нерседе өзүнүн нормасы, тартиби, эрежеси болот. Бул зикирде да ошондой. Ошондой өзүнүн нормасы болот. Ошону менен берип отуруп сен акырындык менен бир деңгээлге көтөрүлөсүң. Анан жанагындай мусулман болосуң да. Атып салса да кайтпайсың. Азирети Билалдай болуп, ахат дейсиң. Азыр бизде ошондой. Өткөндө чаңылбасам Баткенде согуш болгондо кээ бирөөлөр интернетке жазып өкмөттүн канын ичирди го, кыргызча айтканда. Бизге автобус бергиле, биз согушка барат элек, анан биз барып тажиктердин энесин көрсөтөбүз деп. Алып келип туруп 5-6 автобус токтотуп туруп анан согушка чыккыла дедилер. Эч ким чыкпай койду, автобус пустой болуп калды. Же мен калп айтып атам. Биз тилибизде канабыз. Биз маягыбыз даяр эмес. Анткени биз нафсибизди сүйөбүз. Эгерде Аллах болгон тоокелибиз, такыбалыбыз күчтүү боло турган болчу болсочу, 60 автобус толуп калдык. Бирок 6 автобус алып келип койдук. Бир киши түшпөй кой деп ошондой. Көрдүк го баарыбыз. Же мен таксылар. Калп айтсам айткыла. Кечөөңкү 2 жыл мурунку биздин тарыхтагы болгон эр азаматтар менен интернетте баатыр болуп мен тажиктердин энесин көрсөтөм деп аткан автобус алып келип түш кеттик деди эле, эч ким чыкпай койду. Бир доброволец чыкпай койду. Анан жихадка бараптыр. Баткенге барган жихадка жизни бар. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, туура бул байке айтып атпай, жихад депчи. Жихадка барыш үчүн адам канын бергенге даяр болуш керек. Азыр мечитке, светке акча чыкпай атат. 100 сомдон чыгаргылаш десе, 100 сом бере албаган адам жанын бергенге даяр болот. Жихадка жизни бар. Жихадка барыш үчүнчү сен каныңды да, малыңды да, жаныңды да бергенге даяр болуш керек. Биз андай эмес. Бизде андай эмес. Мечитке 100 сомдон бергилечи, светине төлөйлү десе, жаман көрүп атып берет. Буларда мечитте акча көп дейт да, бизде кээ бир адамдар ушундай түшүнөт. Мечитте акча көп. Мечитте асмандан акча жаап аткандайчы. Жок, мечитте эле үй, мисалы мен имаммын, мен билем. Үйүмө бир күнү барсам, свет жок дейт. Бир күнү барсам суу жок дейт. Бир күнү барсам чай жок, бир күнү барсам кант жок дейт. Бир күнү барсаң самын түгөн дейт. Үйдө ошондой го. Мечитте ошондой. Bir gün ter lampochka kuyup keter. Bir gün teterden suv jarılıp çıkıp keter. Bir günü buyaktan meçit momda bolуп tursa biz ойлойбуз да, meçit жаркырап турат. Мына сон бул жер жакшы карайт деп. Бирок бул жерде күнү түнү ушунун азап тозогуна чыдап, тигинисин оңдоп, бунусун оңдоп, көрүнгөнгө жалдырап, байкемдерин оңдоп берип коюңуз, бир туугандерин оңдоп берип, сооп болот да, ошо молдо келер байкуштар аркасынан жүрүп атат.
А бирок эл ушундай экен да, эл сырттан карап туруп эле жаркыраган мечит болду. Муну өкмөт карап атат, а карап атат, бу карап атат. Бизде өкмөт карабайт эч бир мечитти. Эл карайт. Ошол жердеги имамдар карайт. Ошол имамдар анан дагы Кудайга шүгүр, Кудайдан корккон, динди сыйлаган, мусулман, акчалуу бир туугандарыбыз бар экен. Ошолордун жардамы менен мечиттерди биз кармап келебиз. Бирөө туалеттин бумагасын алып атканы, бирөө светин төлөп атканы, бирөө кыштын күнү көмүрүн алып берип атканы, бирөө тиги немесин жаңылап берип атканы, керемин жаңылап берип атканы, ал бул иши кылып ызычуусу көп. Анан текшерүү көп. Өкмөттөн тияктан келет, текшерүү келет, муфтияттан келет, текшерүү келет. Алар бир тыйым айлык бербейт, анан муну кылгыла, аны кылгыла деп талаптарды коет. Туура ал талаптар керек. Анткени мечит болгондон кийин современный стандарттарга жооп бериш керек. Сырттан бирөөлөр келсе мечитке суктанып кете турган болуш керек. Мечит деген биздин Кыргызстандагы мусулмандардын жүзү. Анан келип туруп мечитке келгенде богу жини кайнап атса, тиерде бирөө уктуп атса, бирде бирөө уктуп атса, мечитке кирсең, о сурак менен бу сурак анан атыр менен мисксиз аралашып жатса, анан бул мусулмандардын өзүнүн деңгээлин көрсөтөт. Ошон үчүн ар бир мечитте имамдар жаман көрүнөт. Уктабагыла берген. Тургула, башка уктагаласа кээ бирлер жаман көрөт. Өзү негизги мечитте тамак жеш макруу, мечитте укташ макруу. Рухсат берилбейт. Ошондуктан иншалла Аллах Таала баарыбызга туура түшүнүп берсин. Мына бул жерде мындай дейт. Ва мин шанихи, ошол адептерден сопучулук жолдо жүргөн адам эч кимден сурабасын дейт. Бирөө хадия кылып берсе артка кайтарбасын дейт. Жана дүнүйө токтобосун. Бул сопучулук жолдо жүргөн адамдын адеби ушул болуш керек дейт. Сурабаш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кайсы сахаба айтканда, эч качан сураба деген. Эч качан суранба деген. Кийин ошол сахаба бир жолу атка минип төөгө мингенде камчысы түшүп калат да. Камчынын жанында адамдар турса, камчымды алып берип койчу деп сурабайт да. Түшүп камчысын алып, анткени пайгамбарыбыз суранба, эч кимден эчтеке сураба деген ошого амал кылган. Ошондуктан бул сопучулук жолдогу жүргөн адам бул суранган жакшы эмес. Кече күнү биз умрага барып келдик. Анан умрада жүрсөк бир адамга жолугуп калдым. Кыргызстанда экен. Анан сүйлөшүп калдык. Мен 6 айдан бери Меккеде жүрөм дейт. Анан сүйлөшүп калдык, сен Кыргызстандасың, ал бул мени кой бергиси келбейт да, мен да түшүнбөдүм. Анан бир аз 5-10 мүнөт сүйлөшүп калдык. Мен да устаздарды күтүп аттым эле. Анан сүйлөшүп туруп калса, андай мындай деп эле, мен ушундай, анан мен деген ушундай виза алгам. Көрсө жанагындай туристический виза алган, бул башкача виза алган. Көпчүлүктөргө бизге ажылыкка же умрага деп виза берилет. Анан туристический виза алгандагы иши 1 жыл калган визаны. 1 жылга кетип калыптыр. Жүрөткөн харам мечитинде жашап, ошол жерде харам мечитинде казык болуп калганда, эми ыйманы сонунда, субханалла, ыймандуу адам ошентет да. Анан мен айттым, мейли жакшы экен, субханалла, ушул жерде 1 жылдан бери жүрсөң, 6 айдан бери жүрсөң, сону Кудайым сага бериптир. Анан ичкен жегениң кандай? Тамак ашың, жаткан жериң кайсы гостиницада? Бул жерде гостиницасы болбойт. Сен жок, бир тууган, мен ушу мечитте эле жатып жүрөм дейт. Анан еще дайыма мен бир жерде калбайм дейт. Мечитте корпустар бар да, блоктор. Алмаштырып турам, дайыма бир жерде турсаң, ал жерде мечиттеги кызматкерлер байкап калат да, мечитте угуу берет дейт. Көзү ошо жака барып селсияк болуп алыптыр. Мусулман адамга менин жеке пикиримде молдо катары жарашпайт. Каабага барып жашайсың, мага десең 10 жыл жаша. Бирок ал жака барып селсияктык кылган тартипке да башый берген. Тартип бар. Ал жерде мисалы үчүн милициялар бар, ошол охранасы бар, мечиттин охранасы. Ал жерде намаз учурунда рухсат берет, башка учурда уктоого, жатууга, башка кылууга рухсат бербейт. Ал жакта дүйнө жүзүнөн миллиондогон адамдар зыярат келсе, анан сен кантип тамак аш ичип атасың сен? Эми Кыргызстандан, Казакстандан бет туугандар келип атат, ошолордон бирөөнөн 5 сом алам, бирөөнөн 10 сом алам, ошо менен курсак тойгузам, ошентип жашап жүрөм. Негизи бул мен жеке пикиримде мусулман адам бирөөдөн суранып жашаган жакшы эмес. Пожалуйста, иштесин, акчаны камдасын. Мага десе 10 жыл бар, ошол жерде бирөөлөргө жардам берсин. Анан жатып мечитте күнү-түнү жатып ибадатын кыла берсин.
Аны эгерде азыр ошол жердеги охраналар кармасаң депорт кылат да. Эртең күнү биздин Кыргызстандын кошелогуна, Кыргызстан деген өлкөнүн немесине минус түшөт. Кыргызстанда ушундай бир зайчик кармалды дейт. Элестет, бул поездде зайчик эмес, самолетте зайчик эмес. Харам мечитте зайчик болуп жүрөт. Ал жерге Аллахтын коноктору бара турган эме, ал адамдын ыкласы, мүмкүн тобокели, такыбалыгы канчалык мен билбедим. Бирок шариятка асаса ал туура эмес. Bir жылдан бери жүрөм дейт, көрүнгөн кыргызды барып кармап алып, кетирбей, эптеп 5-10 сом алып, анан курсагын тойгузуп жүрөт. Анын жуунганы бар, жатканы бар, бала чаканы багыш керек, семьяны багыш керек. Адалдан рызкы таап жеш, бул ар бир мусулмандын милдети. Эң таттуу тамак өзүң колуң менен таап жеген тамак бул. Тилемчилик кылыш шариятта арам. Билесиздер? Тилемчилик кылыш шариятта арам. Эгерде бир адам ooрлуу болсо деле, азыркыга тамагы жок болсо, азыр бир жолу курсагын тойгузгандай тилемчилик кылса, уруксат. Бирок эртең мененкиге кошо тилемчилик кылса, эртең мененкиге деп алган тилемчилиги шарият боюнча арам. Ал жанагы адам, ал бой бесправилге түшө турган адам, ал алыс скоростко чуркатса биринчи чыга турган адам да. Физически күчтүү адам. Бирок ошол жерде көрүнгөн мусулмандан кыргызча айтканда, ороо сөзү менен айтканда, тилемчилик кылып жүрөт. Ошондуктан кээ бир түшүнүктөрдү урматтуу мусулмандар биз оңдошубуз керек да. Ооба, Каабага болгон жүрөгүбүздө бардыгыбызда урмат бар. Бирок ал жерге барып мусулмандын урматы, мусулмандын ыйманы, мен ал кишиге жеке бир шахсий бир жеке бир инсандык ал кишиге жек көрүү же арк берип эчтекем жок. Мен аны туп-туура кабыл алдым. Болгону жеке ошондой бизде мусулмандар көбөйө берсе, бул жакшылык алып барбайт. Мен харам мечитинде жашаганым үчүн сен мага тилемчилик, мен сага тилемчилик кылып атам, сен мага садака бер. Болбойт, андай логика жок да. Шариятта пайгамбарыбыз дуа кылган: "Аллахумма инни а'удhu бика минал жубн" деген. Ey Allah'ım, men senden жалкоолуктан сактоо сурайм деген. А'удhu бика минал касал деген, жалкоолуктан, жубн, коркоктуктан сактоо сурайм. А'удhu бика минал харам. Ey Allah'ım, men senden катаңдыктан сактоо сурайм деген, карылыктан. Кандай карылык десе, өз тамагын өз жей албаган, өз ауратын өзү тазалай албаган деңгээлде карылыктан сактоо сурайм деген. Жана бизде кыргызда айтат го, Кудайым ушу чуркатып жүрүп мүдүрүлтүп алсын деген аксакалдардын, кемпирлердин дуалары бар го. Ошо пайгамбардын хадисинде бар. Аллахым, пайгамбарыбыз 30 нерседен сактоо сураган. Ошол 30 нерсенин ичинде бирөөсү Аллахумма инни а'удhu бика минал харам. Ey Allah'ım, мени ошондой карлыктан сактай көр. Ey Allah'ım, мени жалкоолуктан сакта. Ey Allah'ım, мени коркоктуктан сакта деп пайгамбар алейхиссалату вассалам дуа кылды. Ошондуктан жанагыл адамдын эми кылып аткан, Кудайым өзү кылган ибадаттарын кабыл кылса, бирок ажылыкта да ошондой зайчик болгондор бар да. Ажылык учурунда, мисалы үчүн билесиздер, мен Саудияда канча квота берилет билбейм. Общий 3 миллион болуш керек. Мен билгенден 3 миллион да. Сауд Араб өлкөсү бир учурда 3 миллион ажыны ажылык учурунда бир жуманын ичинде Меккеден Минага көчүрүп, Минадан Арафатка көчүрүп, Арафаттан Муздалифатка көчүрүп, кайра Минага алып келип, 3 күн шайтанга, жамаратка таш аттырып, кайра Меккеге жеткирип коюуга 3 миллион адамды камсыздап, ошолорду давка болуп, тыгылып, өлүп калбай, ошолорго бүт баарына графикти түзүп берип, 3000 адамга аларда эми баягы стандарт, аларга баягы мүмкүнчүлүк жооп берет да. 3 миллион адамдан ашып кетсе, 2011-жылы жүздөгөн адамдар давка болуп келип, эки тараптан адамдар келген дагы суу менен, бул суу кагышкандай болуп кагыштырып, жүздөгөн адамдар өлүп калган. Бул 2011-жылы болгон. Анан ошондон кийин 10 баш болуп кийинигишип туруп, Сауд Королевствосуна эскертүү берилген. Адамдардын жаны аманат деген. Силер ушу ажылык, бул ыйык неме деп туруп, адамдар неме болбосо бергиле, биз өткөрөбүз. Силер өткөрө албасаңар деп туруп, Саудияга катуу талаптарды койгон. Ошондон кийин Сауд Королевствосу өтө катуу шарттар менен карайт да. Ал эми бизде азыр кээ бир мусулмандарыбыз барып атат дагы, барып туруп бул жактан 1 жылдык визаны алат. 1 жылдык виза, туристский визаларды алат дагы.
Рамазандын этегинде барып калып калат орозодон 2 айдан кийин уже курман айт. Анан орозодо барып калып калат да 2 ай жүрө берет, жашынып жанан зайчик болуп жүрө берет дагы. Анан ажылык келгенде зайчик болуп ажыга келет. Саудиянын королевствонун муфтийлери ал жакта, аалымдары, муфтийлери фатва берип атат. Кимде ким зайчик болуп ажылык амалын аткарса, ажылыктар туура эмес деп фатва берет. Анткени эмнеге дегенде ал жер көп жер экен, ал жер жалпы мусулмандардык экен, ал жерде бир эле мусулман эмес, андай 100 000 деген мусулмандар келет экен дагы. Анан этекте жыйынтыгында келип туруп жанагы адамдарды бирине бири эмне болуп атат, давка болуп адамдардын жаны аманат болуп атат. Ошондуктан любой нерседе, баардык нерседе ошол тартипке баш ийген жакшы болот да. Анан баралып Саудияда, Меккеде, анан Каабада уурданып тартипке баш ийбей жүрө берүү бул бир такыбалыктын белгиси эмес. Бул жакшы эмес да. Иншалла Аллах Таала баарыбызга туура түшүнүк берсин, ошол бир туугандарга да туура түшүнүк берсин.